Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш мына Нияз акабыздын коросунан болот. Татыраң палван. Көпчүлүгү тааныйт. Мына өзүнүн жаштыгынан кармаган аты. Буюрса ишеничтүү ат. Азыр маалыматын дагы бир четтен алабыз. Нияз ака, ушул жерге токтоң, а? Аттын маалыматын эми элге берели, жеткиликтүү кылып, кандай ат, каяктан келген, улагы кандай, үйүрү кандай, бир четтен баштасак. Ассаламу алейкум, жамат. Ушул атты сатыкка коюп атамын. Бул ат досторума өтүп, ушу мен 4-чүсү болуп алганмын бул атты. Бышты кенинде алганмын. Быштысын да алгансыз? Азыр эми 4 асы, жазга быйылкыга 5 асы кудай каласа. Бул түбү Шабдан аканын аты, а? Шабдан досуңуздун. Түбү Жолборс досумдун жылкысынан чыккан. Андан Шабдан досум алат. Шабдандан Талант досум алат. Таланттан мен алам. Мына ошентип азыр жашы канча болуп калды? Быйылкыга 5 кудай каласа. 5 асы болот. 5 асы. 4 асыйдан 5 асыйга өтөт, а? Бу кантип алып калгансыз? Бу быштысында улагы жакшы чыгып калгандан досторго өтүп кеткен бул, а? Ооба, жүрөгү таза болчу да. Анан жактырып калып эле алдым. Эми азыр тыйын керек болуп сатып атам. Мындан башка дагы канча ат бар үйдө? Азыр да 4 ат калды. 4 ат бар. 4 ат бар. Бу тарбиясы кандай болду ушул убакка чейин? Улагы? Бу тарбиясы чын-чынына келгенде жилигин толтуруп курукка коюп бакпадым. Анан кийин алегентип жалтаңдабайт. Барат. Түз эле барат да, алегентип чочулап отурбайт. Улагы. Анан үйүрүн айтсам, ушу основной жайлоого минем дейм аттардычы. Жайлоодо 1-2 айгырды алат да, жылына алат. Ошондой нарушение кылат. Анан үйүргө коюлуп көргөн эмес. Жүрө турган түрү бар дейм. Жүрө турган түрүнө 80% өзүмдүн ишеничим бар да. Демек, дагы билбейм нар жагынычы. Жайлоолорго минип атты такшалтып койгонсуз. Атта вообще кордукту көргөн ат. Теп, тиштеп, характери. Жок, андай характерлери жок. Басмайыл тартып атканда кичине минтип неме тиштемиш болот, ал эми илгертен мурун өзүнүн адаты ал. Анан жаш балдар менен мине берет экен да анда. Жаш балдар деле мине берет. Жош. Андай деле неме эмес. Анан Нияз ака, бул улагына канчалык процент жооп беребиз? Улагына кудай каласа жооп берем. Ал айтып атам го, жанагынтип бир жагына ташап мындай кылбайт. Түз барат. Түз эле барат. Алиге мисалы үчүн улагды таштаган болсо, кээ бир аттар али бер жактан эле пөшкөрүнүп барбай коет го. Андай адатты билбейт бул. Түз эле үстүнө билеп берет. Түбү Алибек ажынын жылкыларынан барат экен да анда бул. Боюн азыр тарттык 1.57, 1.58 экен. Жашат, күчүндө экен, буюрса кугаз кылып бага турган жашка келиптир. Анан бул бааны базар баада эле коем дедиңиз да. Ооба, багасын жөнөкөй кылып эле коем. Канча кылабыз? Багасын кудай каласа 210 кылайын. 210, а? Ооба. Нары бери дагы бастырып коелчу, анан турган дедиңиз, а буну? Ооба, бу 1,5 айдан бери баспайт да. Турат. Мингени улакка башка аттарды минип атасыз? Мингени бөлөк ат минип атам. Мына туугандар, нары бастырып коюңчу мындай. Басыктары, өзүнүн алып жүрүштөрү баары жакшы экен. Чаткаяктары зор. Мына поворотторун көрсөтүп коюңчу, поворотторун ордунан. Бери.
Мына туугандар, ушундай ат болду. Кыргыз жылкы. Бутуголу, ден соолугу таза. Жанына келип, да сүйлөшүп, содан ыластар. Анан, онондо тери жатабы, тебелетип көрүңчү ака. Улакка барган ат билинип калат. Турган нерсе үркүшү дагы мүмкүн. Ya бербейт экен, бу тебелеп турат экен. Мына 210 миң деди, туугандар. Бери басты бериң. Алмайынча койбойм деди окшойт. Ушул жерден эңилиң эми. Убагында катты эңилчил экен. Бербейт экен. Бастырың бери. Boyun айттың ба? Boyun айттым, ошо 57-58 экен да. Жакшы. Нияз акабыз сөзүнө жооп берген бала. Жанагы жаман ат чыгарбайт. Намыстуу. Маалыматты бердик окшойт.